Саламатсыздарбы, Павлония көчөтүнө кызыгуучулар. Урматтуу көрөрмандар, мен жолду тарттым. Өзгөндөн Ошко бара жатканда тый көчөгө жеттик. Мына мал жерден. Солго бурулуп Ошко кирип кетет. Мен бери бастым. Мен мал жерден илгери мындан 3 жыл мурун мына Павлонияны көрүп калгам. Бир айтып калды, мына жерде тигилген деп. Бул Павлония мен билишимде 3 жылдан бери өсө албай турат. Мен суу койбой тат окшойт деп жүргөм. Секретин билдим. Урматтуу көрөрмандар. Бул көрсө көчөт, уругунан өстүргөн көчөт экен. Мына карагыла, 1 жылдан монда жакшы өсөт мына. 6-7 метр өсөт. Курап калыптыр. Мына байкаштырсам, кураганда мынтип жаңы чыгып атыптыр мына. Жаңы чыгат, өсөт, жакшы өсөт. 6-7-8 метрге чейин. Кышнасы курап калат. И так вот этот процесс жылда кайталана берет да. Ошол үчүн реклама кылыштын кереги жок. Бул Павлония кут тарактын 100дөн ашык сорту бар. Ошону зээрикпей эле жакшы сортунан издеп таап алыш керек. Кээ бир көрөрмандар айтат, сени көчөтүң эле жакшы окшойт, сени эле сатып алыш керек окшойт. Өзү хитрыйлык кылып атасыздар. Мен алып сатар эмесмин. Мен просто өзүмө деловой древесинага өстүрүп атам. Элдер бош жериңерге тигип алып жакшынакы өстүрүп алгыла деген эле сөз. Мол, мына көрүп, мындай көп экен, мына көрүнөбү мына. Өскөн 1,5 метрдей. Курап калды кышындасы. Анан тамырынан жаңы чыгып атат. Бул жакшы өсөт. Күзгө чейин. Күздө өсөт, кайтара үшүгүрүп кетет. Ошо же жакшы сортуна тигиңиздер. Ошо мен силерге совет берем.